$130 000 bir аз кеми болгон 8 сотық жер тилкесинде жайгашкан 5 бөлмөлүү толук курулушу аякта элек өтө сонун жер үй бүгүн бизде сатыкта. Кайсыл жерде десеңиздер, Оштун четиндеги Кара Суу шаарына караган Телман 2 айылы Аманкулов Абдижалил көчөсү 7-катар номериндеги үй. Кошумча курулуштары бар. Бул жагында гаражы, унаа токтотуучу жай, временкасы, конок бөлмөсү, кухнясы менен подвал дагы бар. Анан бул жагында болсо үч очок сөөрү тапчандан орду. Эми сиздерге мен бир нерсени көрсөтүп коеюн. Долбоордун негизинде бир да кирпич ашыкча коюлган эмес, бүт бардыгы долбоордун негизинде курулган. Бул сыртынан өйдө тараптан көрүнүшү. А бул болсо ичкериден көрүнүшү. Кыскасын айтканда, жомоктогудай, кыялдагыдай үйдү пландагандар болсо, анда сиздерге ушуну сунуштайбыз. Өтө мыкты деңгээлде сапаттуу курулган экен, айла жок. Ээси сатка чыгарды. Бизнеске бир жакшы бир акча керек болуп калып, ошого айла жоктон сатып атат. Негизи өзүнө деп акча каражаттарын, курулуш материалдарын эч аябастан салган экен. Эми кайсы бир бактылуу инсанга насип кылса дагы ушул жерден өнүп өссүн, уул үйлөп кыз чыгарыңыздар деген ойду айткым келип турат. Эми даректерине кулак төшөп тура турган болсоңуздар, учурда биз Ош Кара Суу жолунда, тактап айтканда Кара Суу шаарынын кире бериш жеринде партнер нефть заправкасынан ичкери түз Телман 2 айылына кирип келгенде Аманкулов Абдижалил көчөсүнөн сол тарапка кирип келе бересиздер. Анан киргенден кийин оң тараптагы 4-катар үй, катар номери 7. Кирип келе бересиздер. Мына айланасы бүт пескаблоктор менен тосулган, септиги жайгашкан, душтуку өзүнчө, кухняныкы өзүнчө. Анан могу жердеги бир калитканын орду тешилет, мына дуал жыгылат. Бул даяр кесип койгон. Мына ушул навестин астынан дагы чоң дарбазага ылайыкташтырылып, ал дагы кесилген, даяр турат. Оонатып койсо болду, жыгытып койсо. Андан киресиздер. Бул жакта санузел, бул жакта болсо временкасы бар. Андан кийин дагы бир топканын орду, ажатканасы орун алган. Эми бир катар кирип баштай берели. Чоң үйгө андан кийин киребиз. Бул жакта көрдүңүздөр, бышаң кирпичтен салынган. Бул өзүнчө кире бериш жайы, конок бөлмөсү, алардын жатаканасы, кыскасын айтканда, өзү жашаган чоң үйгө коноктор аралашпайт экен да. Өзүнчө ушул жерде жашап, өзүнчө сый көрө берет экен. И душ туалети ушул тарапта. Бул кире бериш жайы болсо, жуунчу жай, унитаз бул жакта болот, дааратканасы. Кандай экен достор? Шаардагыдай шарттардын бүт бардыгы түзүлгөн. Мунун караңыздар, ысык суу, муздак суу 2 линия кеткен, ар бир жерге токтогон. Кыскасын айтканда, бул стяжканын астында калат. Бүт бардыгы пландын негизинде. Андан кийин, туугандар, бул жагы топка, жылуулук печкасы ушул жерге орнотулат. Бул сырткы ажатканасы экен, агайын туугандар. Үйдүн узун турасын айта турган болсок, 16,5 12,5 2 бөлмөлүү подвалы бар. Үй бир кабаттан турат. Жалпы 5 бөлмө, кире бериш жайы холд эсептегенде 6 болуп калат достор. Бул жагы тыпыйган Г формасында сөөрү тапчан үч очоктун орду болот. Азыр сиздерге кайсыл жерде экен? Ушул жерден көрсөтүп коеюнбу туугандар? Ушунчалык болуп калды, көрсөтүп коеюн. Мына кире бериш жайлары. Көрдүңүздөрбү? Сонунда. Азыр биз турган жай ушундай болот. Буйруса. Андан кийин үйдүн ээси өтө сонун проектте кылыптыр да. Мына ушул жер көрүп турасыздар. Мынакей, үч очок тапчан. Атайын отура турган жерлер, чай иче турган жерлер. Мына короонун алды, унааны токтотуп коюптур экөөнү. Буйруса. Сантехника, электрика, электромонтаж бүт бардыгы бүткөрүлгөн. Кана негизги үйгө кирип баратабыз. Бул жер прихожкасы, кире бериш жайы. Бул болсо холл. Холдон сиздер сол тарапка бурулсаңыздар, кухнясы, мынакей ашканасы. Ашканадан дальше нар жака чыгып кетсеңиздер болот, үч очок тапчан тарапка. Бардыгы сонун болгон да. Мага жакты. Бул чоң бөлмөсү 7-ге 4 40 экен узун турасы. Бул конок бөлмөсү, зал.
Монтаждарына чейин бүт караңыздар зымдарды. Бул бир мыкты ойлонуп каккан аке пландын негизинде салган экен да. Бул детский комната же ата-энелер уктоочу экен, кыскасы бир спальня экен. Бул дагы ушу 4x4 размеринде. Андан кийин жалпы санузел бөлмөсү душту эле ушул жакта болот. Бул жагында болсо дагы бир детский комната, бул деле ошол 4x4. Эми бул тарабына келе турган болсок, бул жагы ата-энелер уктоочу бөлмө экен. Заман талабына ылайык душ туалети өзүнчө ушул бурчта жайгашкан. Бул негизги жатак бөлмө. Диван ушул жерде болот. Башында чырактар, лампалар жанып туруш үчүн атайын монтаждар дагы бүт бардыгы сонун болгон. Панорамный терезе, короо тарапты карап турат. Бул жагы дагы ошондой, астыгы өзүңүздөр көргөндөй плита экен. Монтаждар сонун. Эми подвалга дагы бир түшөлүбү? Подвал дагы бар. Бул жактан дагы каттасаңыздар болот, бул жактан дагы кирсеңиздер болот. Подвалга дагы бир кирели. Подвалы буюрса өтө мыкты деңгээлде. Салкындыкты караңыз. Заводской плиталар. Бул жерде баягы эркектерге тиешелүү инструменттердин баардыгы ушул жакта болот, же жеңебиздики болот. Банка, санка, салат, кыямдар ушул жакта сакталат. Бул жагында болсо дагы бир бөлмө. Жалпы 2 бөлмөдөн турган подвал. Кандай экен? Жактыбы? Мага абдан жакты. Чындыгында өтө сонун курулуптур бул үйчө. Негизинен жогору жактан көрсөңүздөр дагы сонун көрүнөт экен. Элестетип тастарбы? Өзүңүздөрдү бир жашатып көрүңүздөрчү, кандай экен. Силерге эми бул жерге олтуруп алып шашпай, мына китепченин ичиндеги планды дагы көрсөтөлү. Кандай дейсиздер? Өтө сонун. Кара Суу базарында иштеген соодагерлер, бизнесмендер, ишкер акелер ушундай үйдү кыялданып жаткан болсоңуздар, базарга жакын жерден анда алыңыздар. Жери да экен 4 сотук эмес, 8 сотук экен. Негизи бул жерде жалаң эле 4 сотуктан берилген го чектер. Эми 1 мүнөт убактыңыздарды алабыз. Келиңиздер достор. Мынаны караңыздар. Бул үстүнөн көрүнүш экен. Бул болсо берки тараптан. Эми бул үйдүн негизги алды тараптан көрүнүшү. Бул Сөрү Тапчан 3 очоктун көрүнүшү. Алыстан. Бул жакындан көрүнүшү. Бул өзүнчө бир тамактана турган жай. Ошо Сөрү Тапчандын бир чети. Мына көрүп турганыңыздардай 3 очок турат. Андан кийин үйдүн короонун алды, бак-дарактар, жашыл зона. Көрдүңүздөрбү? Элестетип тастарбы? Бул жерде фонтан болот экен дарбазадан киргенде. Бул негизги сырттан көрүнүшү. Бул ичкерден киргенде эле фонтан. Анан Сөрү Тапчан бул жакта болот. Мына. Бүт чиймелери достор. Ала турган адам келсеңиздер, ээси бир катар экскурсия кылып чыгарат. Мына үйдү көрүпчү. Бул баягы унаа токтоткондон кийин санузел бөлмөсү. Бул жагы временка тарабы. Мына көрдүңүздөрбү? Ой. Мына подвал тараптан сырттан да кирсеңиздер болот, ичкерден да түшүп кетсеңиздер болот. Ошол жагы. Мына бардыгы пландын негизинде болгон да. Мага жакты. Силерге дагы жакты деген ойдомун. Эс номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Кара Суу базарына жакын, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, негизги трассага дагы буюрса жакын. 400-500 метрдей чыксаңыздар, буюрса Ош Кара Суу трассасына жетип барасыздар. Борбордук мечитке жакын, айтор бардык тарапка жакын. Интернет кабелдер тартылып, түнкү жарыктан нурлар орун алган, өнүгүп келе жаткан жаңы конуш. Андыктан сиздер ошол өнүгүп келе жаткан конуштан үйлүү болуп калыңыздар. Жакшылыктар ушул жерде болсун дейли, бере турган жери, дидидеги баа буюрса айтылды. $130,000. Кичине эле кеми болот. Аны сүйлөшүү жолдору менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Варианттары жок экен, накталай акча менен бааланууда. Анан эми мунун астында 10 тонналык суу кампасы бар экен, аны дагы айтып өтөлү. 2 септиги бар, душка, жанагы ашканага өзүнчө. Мен бул чыгарышты жыйынтыктадым анда. Сиздерге насип кылсын.